İlim talap kılıp çet өлkөгө чыгууга ата эненин ыраазычылыгы шартпы? Men eng kichүүсүмүн. Ата энем байкемдин колунда турушат. Жеңем байкем карайт. Апам каарып баштады. 70 жашта дейт. Аллах өмүрүн узун кылсын. Бизди таштап кетип каласыңбы дейт. Таштап илимге кетсем күнөөкөр болбоймунбу? Же аларды угуп кетпешим керекпи дейт. Сиздин мынау сурооңузду көрүп мен өзүм элестеттим. Мен илим талап кылам деп үйүмөн чыккан мезгилде апам жаш болчу. Илим талап кылгы, сен мени таштап кетесиңби, кандай болосуң дегенде ошо апамды түшүндүрүп, анан илим жолуна чыкканмын. Менден өзүмдөн улуу агама баардык үй жайды өткөрүп берип, Жомарт деген ажы ошого өткөрүп берип, эми апамды сен карагын, атам өтүп кеткен. Эми мен илим жолуна чыгып атам, качан келишим белгисиз. Деп чыгып кеттик, эми Кудай насип эткен экен, азыр көптүр илим алып келдик. Ошол жалпы жыл 20 жыл ашык илим алган болсок, ошол апам карып калды, 70 жашта дейт, ошол кечиресиңер. Ошол мен илим алып келгичеңде менин апам да бул дүйнөдөн өттү да. Жада калса ошол топурак салганга келе албадык. Иншалла сабыр кылып, атаңыз менен энеңиз менен кеңешип, илим жолуна чыгып бериңиз, иншалла ата энелер уруксат берет иншалла. Эми илим жолунда көп нерсени жоготот экен. Мен илим жолунда жүрүп апамды эки агамдын өттү да, мен илим алып жүргөн мезгилде. Ушундай жоготуулар болот, илимдин ушундай оорчулугу бар, кыйынчылыгы бар, иншалла. Сабыр кылып, кеңешип, иншалла илимге чыксаңыздар, иншалла өкүнбөйсүздөр, иншалла. Бул эми өкүнүч эмес болгону, ошол энем менин илим алып келгендегимди көрө албай калды, ошого бир аз истедим.